Бүгін мұны Ленин көшесіндегі соода түйіндерді жандан өтіп кетіп, 2-3 күнден бері алынбаған оқшайды. Мол мусор туралы тазалық айтқан, біз албайбыз төлөмөйүнчө деп. Ушул жерде отургандар таштанды тазалыкка төлөбөйбүз деп чыгыптыр. Тазалык анда біз албайбыз дептир. Туралы өзүнүн ишиге жана болуш керек. Ар бир ишке төлөнүш керек. Бирок булар бул жактан пайда табып, таштанды тазалыкка төлөгүсү келген соодагерлер экен. Не дейсиңер адамдар? Ошол туурабы? Тазалыкта деле адамдар иштейт да. Аларда деле тирикчилиги бар. Аларда деле бала чакасы бар. Могу соодагерлерге караганда улар тирикчилиги кыйыныраак. Бул соодагерлер айга 250 сом төлөбөйбүз таштанды алып чыгып кеткенге дейт. Ошо мына көрүп атасыңар, мусорлар топтолуп жатат. Мен бул жерде тазалык ишканасын эч күн өлөбөйм. Себеби булар 3-4 күн мурун айтылган төлөбөсүңөр чыгарбайбыз деп. Мына макул 250 сом кымбат болсо, ушул жерде иштегендер тазалык менен сүйлөшүп бир компромисске келбейби? Бир компромисске 250 эмес 200гө десин. Макул. Урматтуу шаардыктар, силер эмне дейсиңер? Мына мусор. Бул дагы ушул жерде отурган соодагерлердин мусору. Бул жерде көрүп жатабыз тазалык эле жүрөт. Үй жакта деле таза урналар. Акыркы күндөрү бизге бардыгы должный мамиле кылабыз. Мына бул жакта эле таза. Мына көрүп жатабыз, мына тротуарлар таза. Тиги урналар таза. Рахмат, силер менен адилеттүү Жогондак каналы болду. Кандайдыр бир проблемаңар, суроолоруңар болсо бизге жазгыла, кайрылгыла. Биз дагы ошол суроолорго чечишке жардам берели, көтөрүшкө жардам берели. Мисалы үчүн могу алкаштар боюнча канча жолу айтылынды. Координационный совет дагы топтолгон шаарда. Бирок бүгүнкү күнгө бул вопрос суроо маселе чечиле элек. Себеби жаңы мыйзамдар боюнча эч кандай буларга чара көрө албайт экен. Эми көргөн чакта дагы буларда мурдагыдай бизде жанагы жок экен. Медиаотрезвитель апарып камап коеюн десе, штраф салса, төлөгөнгө штрафы жок, акчасы жок буларды. Ошо, рахмат чоң силерге көргөнүңөр үчүн.